YouTube деген эмне? Бул сизди кызыктырабы? Балким азыр сиз да мени YouTube аркылуу көрүп жатасыз, туурабы? Ооба, YouTube'дун учурда биздин жашообузда орду абдан кеңейди. Биз андан түрдүү видеолорду, жаңылыктарды, ырларды жана башка көптөгөн тасмаларды көрө алабыз. Демек, биз бүгүн YouTube тууралуу сөз кылабыз. Сиздер менен кызык инфо рубрикасы кызматта мен Айсулуу Сүйүнбек кызы. Анда эмесе, кеттик. YouTube бул АКШда түзүлгөн жалпысынан видео материалдарды колдонуучуларга жеткирүү кызматын аткарат. Сайты колдонуучулардын саны боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда турат. YouTube 2005-жылы 14 февралда тартылып баштаган. Бирок 1 жылдан кийин YouTube'ду Google компаниясы $1,5 миллиард сатып алган. Ага катталуу акысыз. Көп тилдүү түзүүчүлөрү Стив Чен, Чад Херли, Джавед Карим. YouTube'га айына 2 миллиард активдүү колдонуучулар кошулуп турат. Компаниясында 2000ден ашуун жумушчу эмгектенет жана YouTube'да 20 миллиард жакын акча жүгүртүлөт. Эң биринчи жүктөлгөн видео мен зоопаркта ролиги Сан-Диего зоопаркында YouTube сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири Джавед Карими тарабынан тартылган. youtube.com сайтын кез келген адам колдоно алат. Аккаунт ачып, видео жүктөп, аны жайылтып, өзүнө керектүү болгон башка видео материалдарды көрүп, жактыруу басып, бөлүшүп, пикирин билдире алат жана эң негизгиси YouTube аркылуу миллиондогон акча каражаттарды тапса болот. YouTube бул киришелүү сайттардын сап башында. YouTube сайты медиа дүйнөдө ушунчалык маанилүү көрүнүшкө ээ болуп, аны менен теле берүүлөр да эсептешүүгө аргасыз болду. Көптөгөн медиа компаниялар кызмат аркылуу өз өндүрүмдөрүн жайылтуу үчүн расмий YouTube аккаунттарын түзүүдө. YouTube'дун аудиториясы 1 миллиард адамдан ашат. Бул бардык интернет колдонуучулардын дээрлик 3/1 түзөт. YouTube видео хостингинде күн сайын миллиарддаган көрүүлөр жана жүздөгөн миллион сааттар жазылат. 2017 жылы YouTube'га мүнөт сайын болжол менен 400 сааттык видео жүктөлгөн. Колдонуучулар мобилдик түзмөктөрдө YouTube видеолорун көрүү үчүн күнүнө 1 сааттан ашык убакыт коротушат. YouTube интерфейси 76 тилге которулган. Колдонуучулардын 95% анын өз эне тилине колдоно алат. YouTube'дун негизги аудиториясы 18 жаштан 34 жашка чейинки адамдар. 2018 жылдын май айында YouTube 44 өлкө үчүн эң популярдуу ырлар, клиптер жана аткаруучулары бар музыкалык хит-парадтарды кошкон. Ал эми июнь айында YouTube 30 миңден ашык жазуучулары бар каналдардын ээлерине акылуу жазылуу мүмкүнчүлүгүн берген. YouTube'дун эрежелери АКШнын автордук укук мыйзамын бузган мазмундагы видеолорду жүктөөгө тыюу салат. Ага мисал 2006 жылдын 5 октябрында Япониянын JESREC автордук укук ээлери ассоциациясынын дооматы менен япониялык артисттердин аткаруу учурундагы видеолору жана клиптери өчүрүлгөн. Мында жалпы 29549 материал YouTube тиркемесинен жок кылынган. Google YouTube сайтына кеткен чыгымдарды толук жарыялабай келет. Бирок ар кандай белгилүү журналдар YouTube'дун киреше чыгымдарына кызыктар болуп, бир канча жолу болжолду эсептеп чыгышкан. Мисалы, Forbes журналы каналдын 2008 жылдагы кирешеси $200 миллион түзүп, жарнак сатуудагы прогрессин белгилеген. 2012 жылы YouTube сайтынын программаларынан түшкөн кирешеси $3,5 миллиард бааланган. 2013 жылы кирешелер дээрлик 2 эсе жогору болуп, $5,5 миллиард чейин жеткен. Бүгүнкү күндө бул сумма күн санап өсүп, компания жогорку ылдамдыкта байып жатат десек да болот. YouTube мындан 10 жыл мурун эле интернеттин тарыхында жаңы рекорд жараткан. Биринчи жолу бир эле видеоклиптин көрүүлөрүнүн саны 1 миллиардтан ашкан. 2014 жылы түштүк кореялык аткаруучу Psyдын Gangnam Style ыры 2 миллиардтан ашык көрүүчү топтой алган. Ал мурдагы рекордсмен Justin Bieberдин Baby ырын басып өткөн. 2022 жылдын 13 январында YouTube тарыхында биринчи жолу Baby Shark Dance аталган видео 10 миллиард көрүүлөрдөн ашып, көрүүлөр боюнча абсолюттук рекорд койгон.
YouTube сайтындагы эң көп лайк басылган видео Луис Фонсинин Despacito чыгармасы. Ал 47 миллион лайк топтогон. Бул клип YouTube'дун тарыхында 4 миллиард жолу көрүлгөн биринчи видео болуп калды. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. YouTube колдонуучулары үчүн 5 баскычта сыйлыктарды ыйгарат. Эң алгачкы баскыч бул күмүш баскычы. Канал 100 000 жазуучуларга жеткенде берилет. Экинчиси алтын баскычы. 1 миллион жазуучуга жеткенде тапшырылат. Үчүнчү баскычта алмаз баскычы тапшырылат. Аны алуу үчүн сиздердин каналыңыздын жазуучулары 10 миллионго жетиш керек. Дагы кошумча рубин баскычы 50 миллион жазуучуга жеткен айрым гана каналдарга берилген. Бул баскычка эң алгач видео жасала турган буюмдарды, лайфхактарды тартып чыгарган кол өнөрчүлүк каналы 50 миллион жазуучуга жеткен. Эң жогорку баскыч 100 миллион жазуучуга жеткен каналдарга кызыл алмаз баскычы берилген. Бул баскычты T-Series, PewDiePie жана Cocomelon каналдары алышкан. Учурда Кыргызстанда YouTube'дун жаңыдан өнүгүп келе жаткан убагы. Ал эми Кыргызстандагы YouTube'дун алгачкы миллионери деп биз Нурлан Мирзаматовду айта алабыз. Ал YouTube'дан 4 алтын жана 11 күмүш баскыч алып, негизинен балдарга арналган контент менен алектенет. Азыр анын миллиондогон көрүүлөргө ээ болгон 20дан ашык каналы бар. Ошондой эле Ошемпунун YouTube каналы менен да тааныша кетиңиздер. Биздин каналда 5000ге жакын катталуучуларыбыз бар. Жана каналыбызда 500гө жакын видео материалдар жайгаштырылган. Сиз дагы биздин YouTube каналыбызга катталып, видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроо баскычын басып коюңуз. Ушуну менен кызык инфо рубрикасын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Айсулуу Сүйүнбек кызы болдум. Көрүшкөнчө.